Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Силер менен эфир аркылуу өтүлүүчү 8 класстын геометрия сабагын баштайбыз. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта алгач мен силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүү менен баштайын. Мына силер экранда азыр үйдүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Силер баамдагандай үйдү салыш үчүн анын көп элементтерин курууга туура келет. Мисалы үчүн терезелерин орнотобуз, же болбосо чатырын жабышыбыз мүмкүн. Үйдү салып бүткөндөн кийин үйдү кооздош максатында шырдактар салынышы мүмкүн. Бирөө тегерек формасында турса, бирөө тик бурчтук формасында болуп атат. Же ал үйдүн ичиндеги кийимдерибизди салыш үчүн эмерек жасалышы мүмкүн. Урматтуу окуучулар, демек ушул силер сүрөттө көрүп турган үйбү, үйдүн чатырыбы, үйдүн терезелериби, же үйдүн ичин жасалгалоочу буюмдарбы, же кийимдерди илүүчү мебелдерби, же эмеректерби, ушулардын баардыгын жасаш үчүн бизге бүгүнкү үйрөнө турган геометрия предметинин айрым бир темалары жардамга келет. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабактын темасын дептериңерге жазып алууңарды суранаар элем. Биздин бүгүнкү сабактын темасы фигуранын аянттары жөнүндө түшүнүк, көп бурчтуктун аянты. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Фигуранын аянттары жөнүндө түшүнүк, көп бурчтуктун аянты. Теманы жазып алдыкпы? Анда эмесе балдар, экранда мен силерге эки сүрөттү көрсөтүп жатам. Ооба, силер көрүп тургандай картада Вавилон деген жазууну көрүп турасыңар. Башкача айтканда 4-5 миң жыл мурун вавилондуктар тик бурчтук, трапеция формасына ээ болгон жер тилкелеринин аянттарын таба алышкан. Билесиңер балдар, силер буга чейин 7 класстын геометрия курсунда окуп үйрөнгөндөй эле геометрия, гео жер, метрио ченөө, жер ченөө тууралуу илим экендигин силер буга чейин эле билчүсүңөр. Демек геометрия предметиндеги аянттарды эсептөө боюнча маалымат мындан 4-5 миң жыл эле мурун пайда болгондугун мен силерге азыр айтып өттүм. Анда эмесе ушул аянт тууралуу түшүнүк айтаарда аянт деген түшүнүк бир эле геометрияда эмес, жашообузда да колдонулат экен. Ал үчүн алгач мен силерге фигураларды тааныштырып өтөйүн, алардын аянтын табаардан мурда фигураларды айтып өтөйүн. Мынакей, силер экранда бир нече фигураны көрүп турасыңар. Трапецияны, параллелограмм, көп бурчтук, үч бурчтук же ромбту көрүп турасыңар. Бул силер көрүп турган жалпак фигуралардын аянттарын табуунун атайын формуласы мектеп курсунда өтүлөт балдар. Ал эми кийинки эки фигуранын аянтын табыш үчүн силер билген аянттын формулаларын колдонууга мүмкүн болгондой кылып бир нече бөлүктөргө бөлүп туруп, анан фигуранын аянтын тапсак болот. Мисалы үчүн мына мен жогору фигураны эки бөлүккө бөлдүм. Бир квадратка жана үч бурчтукка. Демек мен бул фигуранын аянтын табыш үчүн үч бурчтуктун аянтын таап, анан квадраттын аянтын таап, экөөнүн суммасын табуу жетиштүү болот. Ал эми кийинки фигуранын аянтын табыш үчүн мен үч бөлүккө бөлүп көрөйүн. Мынакей тик бурчтуктарга бөлүндү. Байкап жатасыңарбы? Биринчи учурда мен даяр эле силерге белгилүү болгон формуланын жардамы менен табууга мүмкүн болгон 4-5 фигураны көрсөттүм. Экинчисинде эки фигураны болсо бир нече бөлүктөргө бөлүп туруп анан аянтын таптым. Ал эми үчүнчү учурда мына силер көрүп тургандай ушул сыяктуу 3 фигура кездешиши мүмкүн. Мындан башка да формада болуп калышы мүмкүн. Анда булардын аянтын кантип табабыз деген суроо туулат силерде. Карап көргүлөчү. Экранда силер 3 категориядагы фигураларды көрүп туруп атасыңар. Биринчи категориядагы фигуралардын аянттарын табуу үчүн атайын быйылкы жылы формулалар өтүлөт. Трапециянын аянтын табуунун формуласын өтөбүз, параллелограммдын формуласынын аянтын табууну өтөбүз, же болбосо көп бурчтуктун аянтын табууда, үч бурчтук, ромбтун аянттарын табуунун атайын формулалары каралат. Экинчи категориядагы фигуралар берилген учурда булардын аянттарын табыш үчүн, демек ал фигураларды бир нече бөлүктөргө бөлүп, анан силерге белгилүү болгон формулаларды колдонуп өтсөк болот экен. Же тапсак болот экен. Үчүнчү категориядагы фигуралардын аянттарын табыш үчүн балдар, биз алгебра курсунда интеграл деген аныкталган интегралдын жардамы менен табууга туура келет. Урматтуу окуучулар, демек биз берилген фигуралардын аянттарын табууну геометрия предметинде эле эмес, алгебра жана анализдин башталышы предметинде дагы
анықталған интегралдың жардамы менен тапқан учур кездешет. Демек экранга кайрадан көңүл бурулачы, 3-чү категориядагы фигуралардын аянттарын табууну биз алгебра курсундагы интегралдын же анықталған интегралдын жардамы менен табаарыбызды мен силерге айта кетким келди. Анда эмесе мен силерге экранда дагы бир көп бурчтукту көрсөтөйүн. Карагылачы, бул көп бурчтуктун аянтын табыш үчүн атайын даяр формула өтүлбөйт. Biz bul figuranın ayantын табыш үчүн бир нече бөлүктөргө бөлөлүк. Мынакей мен силерге көрсөттүм, бир нече бөлүккө бөлдүм. F1, F2, F3, F4 жана F5 деп бөлүктөргө бөлдүм. Демек, ушул бир нече үч бурчтуктарга бөлүнгөн фигураны биз геометрияда атайын бир аталыш менен атайбыз. Ал кандай аталыш экен көңүл бургулачы? Эгерде геометриялык фигураны чектүү сандагы жалпак үч бурчтуктарга бөлүүгө мүмкүн болсо, анда ал жөнөкөй фигура деп аталат. Силер экранда жөнөкөй фигураны көрүп турасыңар. Ал бир нече үч бурчтуктарга бөлүндү. Демек, бул фигуранын аянтын табыш үчүн ошол үч бурчтуктардын аянттарын таап, аларды кошуп коюу жетиштүү. Демек, ушул түшүнүктөрдү алгандан кийин, урматтуу окуучулар, мен силерге аянт тууралуу айтып берип аткандыктан, аянттын геометриядан башка дагы деги эле жашоодо аянт деген түшүнүк колдонуларына көңүлүңөрдү бургум келет. План боюнча курулган имараттардын аралыгында коомдук мааниси бар жашылдандырылган бош жерди дагы аянт дейбиз. Аянт бул шаарларды жана кыштактарды курууда эки түргө бөлүнөт. Эки түргө бөлүнөт. Кичи аянттар кездешет жана башкы аянт болуп кездешет. Жакшылап көңүл бургулачы, урматтуу окуучулар. Аянт деген термин биздин геометриялык түшүнүк катары эмес, жашоодо дагы колдонулат экен. Демек, аянт өзү жашообузда кездешкен эки учурун билет экенсиңер. Башкы аянт жана кичи аянт. Мен мисал көрсөтүп көрөйүнчү. Башкы аянтка мына биздин ала тоо аянтыбыз, же болбосо мамлекеттик имарат, административдик имараттын алдыдагы айтсак болот. Ал эми кичи аянттарга эстеликтердин, парктардын алдындагы аянттарды айтсак болот экен. Көрдүңөрбү, урматтуу окуучулар? Демек, бул аянт деген түшүнүктү уккан учурда, терминди уккан учурда түшүнүк катары геометриялык мен азыр айтып өтөм, а мен буга чейин жашооңордо аянт дегендерди аянтча деп да айтат. Ала тоо аянты, же болбосо биздин административдик имараттын алдындагы аянт деп, парктарда аянтчалар болушу мүмкүн экен. Мына ушулар тууралуу силерде маалымат болушу керек. Мен эми силерге геометриядагы аянт түшүнүгүн айтайын. Мына силер экранда F фигурасын көрүп турасыңар. F бул фигура, геометриялык фигура болсун. Фигуранын аянтын биз латындын баш тамгасы менен, S тамгасы менен белгилейбиз. S. Балдар туура окуйбуз. S латын тамгалары. F бул фигуранын аталышы болсо, S фигуранын аянты. Демек, аянтты S менен белгилесек, анда F фигурасынын ичине бирдик квадрат K жолу батат деп эсептелинет. Мисал үчүн мен F фигурасына квадраттарды жайгаштырып көрөйүн. Санагылачы. Мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Урматтуу окуучулар, F фигурасынын аянты 7 квадрат бирдиктен турду. Анда аянттын касиеттерине токтололу. Же болбосо аянт чоңдук катары кандай каралат? Мына ошолорго токтололучу. Биринчиси, аянт өлчөөнүн бирдиги тандалып алынышы керек. Ооба балдар, жагы 1 сантиметрби, жагы 1 метрби, жагы 1 километрби. Демек, ошол квадраттын жагы кандай тандалып алгандыгы алгач белгилүү болушу керек. Эгерде квадраттын жагы 1 метр болсо, анда квадраттын аянты 1 метр квадрат болот. Эгерде жагы 1 сантиметр деп кабыл алынса, анда квадраттын жагы аянты 1 сантиметр квадрат болот. Экинчи учурда аянттарды өз ара кошууга болот. Үчүнчү учурда аянттарды оң санга көбөйтүүгө дагы болот. Эми балдар, аянт геометриялык түшүнүк катары кандай айтсак болот?
Жагы узундук бирдигинен турган квадрат менен туюнтулуучу жалпак фигуранын чени. Кайталайм. Аянт дегенибиз геометрияда жагы узундук бирдигинен турган квадрат менен туюнтулуучу жалпак фигуранын чени. Же аянтты биз сандык маанилери төмөнкүдөй касиеттерге ээ болгон чоңдук катары карайбыз. Биринчиси кандай касиет? Мен бир нече касиеттерин санап өтөм балдар. Биринчиси аянт терс эмес сан. Демек, эгерде геометриялык фигуранын аянтын таба турган болсок, анын жыйынтыгы терс эмес сан болуп эсептелет. Экинчиси жактары ченөө бирдигине барабар болгон квадраттын аянты 1-ге барабар болот. Мына бул аянт тууралуу касиеттерди мен эсиңерге салып өтүп атам. Үчүнчүдөн жылдырууда сакталат. Бул эмнени билдирет? Аянтты эгерде бир фигураны жылдырсак, анын аянты ошол эле бирдикке сакталат. Эгерде 5 метр квадратка барабар болгон бир фигураны жылдыра турган болсок, анын аянты кайра эле 5 метр квадрат болуп эсептелет. Башкача айтканда, жылдырууда аянт сакталат. Урматтуу окуучулар, эми мен силерге ушул аянттын дагы бир 2 касиетин көрсөтөйүн. Ал 2 касиетти көрсөтүш үчүн мен алгач силерге бир 2 шырдактын сүрөтүн көрсөтөйүнчү. Мына силер экранда биздин улуттук буюмдар болуп эсептелген шырдактарды көрүп турасыңар. 2 шырдак тең тик бурчтук формасында экен. Ушул тик бурчтук формасына шырдакты бирин экинчисине беттештирейин. Бирин экинчисине беттештирсем, бири-бирине дал келди. Байкадыңарбы? Же дагы тегеректин сегменттерин карап көрөлүк. 2 сегментти бирин экинчисине беттештирсем, мына булар дагы бири-бирине дал келди. Бул жерден демек, эгерде 2 фигура бири-бирине дал келсе, демек алардын аянттары дагы бири-бирине барабар экенин айтаардан мурда бул 2 фигура барабар экен. F фигурасы F1 фигурасына барабар. Башкача айтканда, бул фигураларды геометрияда барабар фигуралар дейт экенбиз. Эми ошо барабар фигуралардын касиетин айтып өтөйүн. Барабар фигуралар барабар аянттарга ээ болушат. Кайталайм. Урматтуу окуучулар, мен аянттын бир нече касиеттерин жогоруда санап өткөм. Азыр дагы 4-чү касиетин санап атам. Барабар фигуралар барабар аянттарга ээ болушат. Эми кийинки 5-чи касиетти айтып өтөйүн. Ал үчүн экранга көңүл бургулачы. Мына силер көп бурчтукту көрүп турасыңар. Мен ушул көп бурчтуктун ичинен дагы бир, муну П көп бурчтугу десем, ичинен дагы бир фигураны чийип койдум. Көрүп турасыңарбы? Бул канча бурчтук экен? 5 бурчтук экен. Демек, ушул 5 бурчтукту мен өзүнчө кесип ала турган болсом, менин берилген П көп бурчтугум 2-ге бөлүнүп калат балдар. Мынакей. Урматтуу окуучулар, менин бир эле П деген көп бурчтугум азыр 2 көп бурчтукка бөлүнүп калды. Демек, мен бирөөнү P1, бирөөнү P2 дей турган болсом, анда бул 2 фигуранын аянттары P фигурасынын аянты менен P1 менен P2-нин аянттарынын суммасы барабар экендигин билдиремин. Башкача айтканда, P фигурасынын аянты P1 фигурасынын аянтына P2 фигурасынын аянтын кошконго барабар. Урматтуу окуучулар, P1, P2, P дегендерди мен аянт катары жаздым. Силер периметр менен алмаштырбагыла. Демек, эгерде бир фигуранын аянтын тапкым келсе, аны бир нече бөлүктөргө бөлсөм, анда ал, азыр мен 2 бөлүккө бөлсөм, экөөнүн суммасынан турду. Анда аянттын 5-чи касиетинин формулировкасын айтып өтөйүн. Эгер фигура бөлүктөргө бөлүнгөн болсо, анда анын аянты ошол бөлүктөрдүн аянттарынын суммасына барабар. Акыркы касиетти дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Эгер фигура бөлүктөргө бөлүнгөн болсо, анда анын аянты ошол бөлүктөрдүн аянттарынын суммасына барабар. Балдар, ушул касиетти геометрияда дагы бир термин менен аташат. Бул окуу китебиңерде жок, бирок кошумча билип алууңарды суранам. Аддитивдүү. Аянттын касиети аддитивдүү десе, аддитивдүү деген касиет демек ушул. Эгер фигура бөлүктөргө бөлүнсө, анда анын аянты анын бөлүктөрүнүн аянттарынын
суммасына барабар дегенди түшүндүрөт. Урматтуу окуучулар, демек эми мен силерге дагы бир 4 геометриялык фигураны көрсөтүп көрөйүнчү. Эми ушул фигуралар тууралуу мен силерге дагы бир 2 маалыматты тактагым келип турат. Алгач фигуралардын аянттарын эсептеш үчүн мен квадраттарды жайгаштырайын. Мына силер көрүп тургандай, биринчи фигура 8 квадраттан түзүлдү. Экинчи фигура, мынакей санап атасыңар, бул дагы 8. Демек, эки фигуранын аянттары 8 квадрат бирдикке барабар болду. Кайталайм. Силер көрүп турган эки фигуранын аянттары 8 квадрат бирдикке барабар экен. Демек, бул жерде геометриялык дагы бир түшүнүк менен таанышабыз. Аянттары барабар болгон фигуралар бирдей чоңдуктагы фигуралар деп аталат. Кайталайм. Аянттары барабар болгон фигуралар бирдей чоңдуктагы фигуралар деп аталат. Демек, силер көрүп турган эки фигура бирдей чоңдуктагы фигуралар болуп эсептелет. Эми кийинки эки фигураны карап көрөлүчү. Мен бул эки фигураны силер көрүп турган биринчи эки фигураны беттештиргенде бири-бирине дал келишпейт. Байкап атасыңарбы? Демек, булар барабар фигура боло албайт. Бирок алар бирдей чоңдуктагы фигуралар болду. Кийинки экөөнү мен бири-бирине беттештирип көрөйүнчү. Мынакей, экөө бири-бирине дал келди. Демек, анда бул эгерде эки фигураны бири-бирине беттештиргенде дал келишсе, анда мындай фигуралар барабар фигуралар деп аталат. Кайталайм. Бири-бири менен беттештиргенде дал келишкен фигуралар барабар фигуралар деп аталат. Урматтуу окуучулар, мен азыр экранда силерге эки түрдүү түшүнүктү тааныштырдым. Бирдей чоңдуктагы фигуралар жана барабар фигуралар. Бирдей чоңдуктагы фигуралар барабар болбошу мүмкүн. Мисал үчүн, бири-бирине беттештиргенде дал келишпейт. Бирок алар бирдей чоңдуктагы деп аталат. Эмне үчүн? Анткени алардын аянттары барабар экен. Барабар фигураларды бири-бирине беттештиргенде дал келишет. Барабар фигуралардын аянттары дагы барабар болот ар дайым. Урматтуу окуучулар, эми ушул аянттарды табуу тууралуу силер башталгыч класста эле палетканын жардамы менен эсептеп үйрөнгөн болчусуңар. Мен азыр силер чакмак баракты көрсөтөйүн дагы, ошол чакмак баракка 4 бурчтукту жайгаштырдым. Ушул 4 бурчтуктун аянтын табууда мектепте өтүлбөгөн бир пиктин формуласы бар. Пик деген окумуштуунун формуласы бар. Ошол формуланы пайдаланып мен азыр ушул 4 бурчтуктун аянтын таап көрөйүнчү. Муну көрсөтүш үчүн мен алгач ушул 4 бурчтуктун ичиндеги квадратка, мына квадраттын чокуларына туура келген чекиттерди таптым. И дедим. Ичиндеги бүтүн чокулуу чекиттер 10го барабар болду. Кайталайм. Чокулары, мынакей, көрдүңөрбү? Квадраттын чокулары кесилишкен чекиттерди мен белгиледим. И деп, ичинде бүтүн чокулуу чекиттер 10 экен. Эми чегиндегини карайын. Чегиндегини караш үчүн мына фигуранын өзүнүн чегин карап турасыңар. Демек, бүтүн сандуу чокулуу көпбурчтуктун аянтынын формуласын жогоруга жаздым. Чегинде жаткандары 2, 3, мынакей, 4 квадраттын чокуларына туура келип көрүп атасыңарбы? Мынакей, чегинде жаткандары, демек силер көргөндөй 7 экен. Ичиндеги бүтүн чокулуу чекиттер 10го барабар, чегиндеги бүтүн чокулуу чекиттер 7ге барабар болсо, бүтүн сандуу чокулуу көпбурчтуктун аянтынын формуласы турат. Бул мектепте өтүлбөйт, муну мен силерге кошумча маалымат катары берип жатам. Демек, И дегендин ордуна 10ду коёюн, Ч'нын ордуна 7-ни койсом формулага, анда 7-ни 2ге бөлсөм 3,5, 10го 3,5-ті кошсом 13,5, андан 1-ди кемитсем 12,5. Урматтуу окуучулар, силер көрүп турган 4 бурчтуктун аянты 12,5 квадраттык бирдикке барабар экен. Баамдадыңарбы? Мен эч кандай силерге фигуранын аянтынын формуласын пайдаланбастан эле бүтүн чокулуу көп бурчтуктун аянтын табууда пиктин формуласын колдонуп койдум. Мен бул формуланы кийинки сабактарда да колдонгонду үйрөтөмүн.
Al üçün içindeki bütün çokulu çekitler, anan çegindeki bütün çokulu çekitlerdi bilseňer ele, oşolorun jardamy menen ayantty tapganга bolat. Menem uşul ele figurany kayradan, mınakey sizlerge eki figuraga bölüp körsetöýünçü, eki üç burçtuka bölüp körsetdim. Mına eki üç burçtuka bölüp körsetip dele, uşul üç burçtuktardın ayantynyň formulasy ötülkönden keyin, uşul ekönün ayantyny öz-özünçe taap, anan summasyny taap koysoňor, berilgen 4 burçtuktun ayanty çygat. Emi urmatly okuwçylar, men sizlerge ekranda üýdün tegeregindegi anın korogosundagy ayantçalardy, koşumça imaratlardy görsetip turamyn. Demek uşul üýdü kuruuda da ayantty bilişiňer gerek. Anı tosma menen tosulgandagy içindegi ayantçalaryň tabuda dagı sizler ayantty bilişiňer gerek. Oşondoy ele mınakey aýdoo ayantyn kança gektar jerge, kança sotuk jerge, kanday tüşüm alışыбыз gerek ekenin biliş üçün albette ayantyňy tapgandy bilişiňer gerek. Mınça gektar jerden mınçadan tüşüm aldyk dep. Demek algaç üröndü seviş üçün, andan kayra prognoz jasaş üçün dagı ayantty bilişiňer gerek. Oşondoy ele giyimlerdi tigүүдө dagı kança gezdemek eterin biliş üçün sizler ayantty tabışıňar gerek. Demek uşul jerde sizlerde suroo jaralat. Gördüňörbi baldar, geometriya predmetini okup öýrenүү sizlerdiň jaşooňordun köp tarmaklarynda koldanularyna gübö bolup jatasyňar. Mına uşul 3 süretden ele sizler geometriýanyň aýrym bir temasy bolgon figuralardan ayanttaryň tabuu degen temany okup öýrenүүnün zaryldygyny düşündiňer. Urmatly okuwçylar, men hazır sizlerge sabakty jyýyntyktap jatyp bir nakıl sözdü aýtkym gelet. Mına uşunday jarkyragan üýdü salyş üçün, monday tüşümdü alış üçün, tiginde giyimdi giyiş üçün, demek bardygybız emgektenişimiz gerek. Je bolbosa uşulardyň jardamy menen baktylуу bolgonga hareketlenişimiz gerek eken. Baktylуу boluş üçün tömönküдөй bir nakıl sözdü aýtkym gelet. Bakытty özgöden izdebey, özögü özüň bol deyt. Kaytalaýmyn. Urmatly okuwçum, bakытty özgöden izdebey, özögü özüň bol. Demek şu baktylуу jaşоо jaşaş üçün, ar bir predmetti okup öýreniş üçün anın özögü özüň boluş gerek eken. Saga hiç kim jardam berbeyt. Menin aýtkan maalymatlarym saga jön gana maalymat. Özüň özüňe jardam beriş üçün ar biriňer öz aldyňarça hareketlenişiňer zaryl. Men sizler ошондой hareketçil, emgekçil jana baktylуу okuwçy bolaryňarga işenemin. Andemese kayradan sizler menen efir arkылуу jolukkança koştoşolu, salamatda kalgıla.